2 жолу бычак менен ушундай урганда тийбей калды мага. Анан тийбей калганда өзүм жан талпасымын жерден таш ала калып урайын десем, бала өзү аркада кетенчитегенде мага ыңгайлуу болуп калды. Качып жөнөдүм жолго чыгып, жолдон машиналар тосо, машиналар түнү саат 1-2лерде, 11-12лерде токтобойт экен машина. Өзүм түнкү ич кийимим менен качып жүрдүм көчөдө. Мен 1-2 жыл таптым ошол эле. Телефон жактан келип ошо деле алып алгам, башка эч нерсе. Кара Суу районунда атайын тоноо үчүн уюшулган каракчы топ базарда иштеген 51 жаштагы Чыракбек Асановдун уктап жаткан жеринде кол салган. Окуя 7 ноябрга караган түнү орун алган. Соодагерди тоноо үчүн келген каракчылар алгач бычак менен коркутуп, андан соң акча талап кылышкан. Кылмышкерлердин колунан аман чыккан Чыракбек Асанов ич кийимчен көчөгө качып чыгып, милицияга кайрылууга жетишкен. Соодагердин изинен кууган кылмышкерлер артынан бычак менен уруп өлтүрүүгө дагы аракет кылышканын айтат. Анан сен эмне кылып атасың деп шатла ушу тумбочканын үстүнө турган жеринен бычакты алып тамагыма такады. Такаганда секин өзүм балаксызды баланы сөзгө тартмыш болуп артыма чыгып качтым эшикке качып, базардын кароосуна келип өзүм жолугуп, айтып ситуацияны айтып, ушундай силер мага Роскага чалып бериңиздер. Мага жардам керек болду. Ушундай болду десем, бияктан балдар барышты. Балдар барып, тез ичинде барып иликтешип, балдарды таап, алып келип камашты. Рахмат балдарга чоң. Сумкамдын жанында телефонум болгон, телефонум да жанымда. Телефонум менен акчаны алып кетишкен. Кайтарылды. Телефонум кайтарылды, акча кайтылды элек. Балдар кармоочу жайда ошол жерде турат азыр. 4 адамдан турган бул кылмыштуу топ каракчылык менен тоноо максатында уюшулган. Бул кылмыштуу окуяга тиешеси барлар Изи Суу Электр райондук милиция тарабынан колго түшкөн. Анда мурда соттолгон Кара Суу районунун 21 жаштагы Үш жана 29 жаштагы жарандары кармалган. Тергөөнүн жүрүшүндө бул топ 47.200 сом накталай акчасын жана базар баасы 16.000 сом болгон Redmi Note 11 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун карактап кетишкени аныкталган. Биздин жигиттер ошол жерде барып ыкчам тергөө тобу аны менен бирге үйдө кароо жүргүзүп, ал барган учурда ал жерде алар уже кылмышкерлер изин жашырып качып кеткен болгон. Эмнелер буюмдар жоголду деп осмотр кароо жүргүзгөндө кылмыш болгон жерде. Ал жерден Redmi Note 11 үлгүсүндөгү ушул биздин жабырлануучу Асанов Чыракбек деген кишиге тиешелүү телефон жок болгон жана ошол эле жерде ал кишинин барсеткасы турган болгон. Жаткан жеринде барсеткасын ачканда барсетканын ичинде 43.200 сом акчасы жок болгон. Бул киши өзү ушул базарда тиричилик кылып, араба түртүп, ар түрдүү майда чүйдөлөрдү сатып ошол жерде тиричилик жүргүзүп, ошо топтогон тапкан акчасы болчу экен. Бул боюнча биздин балдар ыкчам иш-чаралар жүргүзүп, кылмыштын Изи Суу Электе ушул айлананы тегеректери кароо жүргүзүп, кыдыруу жүргүзүп жүрүп, шектүүделип саат 2:30 бир жаранды кармашкан, кылмышка шектүү. Аны кармашып, алып келгенден кийин аны менен дагы кошумча ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп, азыркы күндө бул кылмышка тиешелүү деп 4 жаран кармалды. 4 жаран кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин негизинде 96-беренин негизинде азыркы күндө убактылуу кармоо жайына 2 жаран камакка алынды. 2 жаран азыркы учурда бүгүн кармалып келип тергөөгө сурак берилүүдө. Азыр аларга дагы юридикалык баа берилет. Чечим кабыл алуу үстүнөн иштеп атабыз азыр 2 жарандын үстүнөн. Андан сырткары булар дагы бир аял кишиге көрсөтмө берип атышат. Эгер сиз өзүңүздүн бизнесиңизде же ишкерлигиңизди биздин YouTube канал аркылуу рекламалоону каалайсызбы? Анда сизге бизден жан кызмат, сапаттуу жана көрүмдүү видеолор менен өз жарнамаңызды берсеңиз болот. Ал үчүн жөн гана биздин байланыш номерлерибизге кайрыласыз. Тажрыйбалуу адистер сиздин ишкерлигиңизди сапаттуу видеолор менен өзүбүздүн социалдык баракчалар аркылуу калктын калың катмарына жайылтып бере алабыз. Учурда шектүүлөрдүн башка кылмыштарга тиешеси бардыгын аныктоо башталган. Бул кылмышка шектүү окуя болгон күнү мас абалда экенин айтып, жабырлануучуну коркутуп коюу үчүн киргенин билдирип жатат. Жөн эле кирдим, ошо үйдү көрсөтүп эле койду, ошентип эле кирип бардым. Максат эмне болгон ошо? Максат билбейм, жөн эле кайыпчылыкта эле кирип алдым, максатсыз эле жок эле. Кирдим, ошо жатат экен ошол жерде, көтүнө бир тептим. Ошо тургуздум, ошо бычак чыгып калды. Ошо бычаксыз такан жокмун, бирок качып кетти, аркасынан куудум, ошол ташты кармады. Ошо мен 1-2 жыл таптым, ошол эле. Телефон жактан келип ошол деле алып алгам, башка эч нерсени алган жокмун, үйгө кеттим, ошондой болду. Шериктерим наракта эле алар, эчтим ойнун эле. Буга чейинки кылмыш кандай эле? Грабеж эле. Ал уруп, мындай салып
Сабак болду эле, мен кайыпчылыкка кирип алдым да. Район аймагында жыл башынан бери 3 каракчылык жана 3 тоноочулук боюнча кылмыш иши катталган. Бул кылмыштардын бети ачылып, убагында юридикалык баа берилген. Учурда укук коргоо органдары өлкөдөгү кылмыштуу топтогу карылар менен күрөшүп жатканын билдирип келишет. Абдумалик Базарбаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.